Кутман күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Улуттук телеканал Кыргыз жараны аттуу циклдик көрсөтүүсүн берүүсүн улантат. Биз түз эфирдебиз. 20-жылы президенттин жарлыгы менен кол коюлган Кыргыз жараны деген концепция өзүнүн ишин улантып жатат. Бүгүнкү күндө бул калайык калкыбызга сиңип бара жаткан элдердин ынтымагын, биримдигин, патриоттуулугун, коомдук аң сезимдин өсүшүн көргөзгөн бир жакшы көрсөткүч катары деп билип атабыз. Буга баардык биздин коомдогу институттар кол кабыш кылып иштеп жатышат. Бүгүн 11-ноябрда Бишкектеги Плаза отелинде Кыргыз жараны концепциясынын алкагында этностор аралык мамилелер боюнча коомдук консультативдик кеңештин төрагалары жана активдүү мүчөлөрүн окутуу боюнча атайын семинар тренинг болуп өттү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул иш-чарага республиканын 18 районунан жана 5 шаарынан Кыргыз жараны боюнча коомдук консультативдик кеңештин төрагалары келип катышты. Ошондой эле активисттер катышты, тиешелүү эксперттик топтун мүчөлөрү катышты. Эмне үчүн биз бул көрсөтүүгө чыгып жатабыз? Анткени Кыргыз жараны деген концепция президенттин жарлыгы менен бекип жерлерде иш жүрүп жаткандыгын ушул тренинг семинардын эсебинен көрсөк болот. Ошондуктан биз ошол тренинг семинардын түздөн түз катышуучуларын ушул студияга чакырдык. Мен келген конокторго алдын ала ыраазычылык билдирем. Менин оң жагымда отурган сиздердин баардыгыңыздарга жакшы тааныш Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2-3 чакырылышынын депутаты, азыркы учурда Ноокат райондук саламаттык сактоо бөлүмүнүн башчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, жогорку категориядагы хирург, 3 даражадагы Манас орденинин ээси, парламенттер аралык ассамблеясынын орденинин ээси. Ал эми коомдук милдети боюнча эмне үчүн биздин бүгүн көрсөтүүгө катышып жатат дегенде, Ноокат райондук этностук мамилелер коомдук уюмунун төрагасы Марипов Асамидин Марипович агабызды чакырдык. Агай, биздин көрсөтүүгө кош келиңиз. Саламатсызбы? Рахмат. Менин сол жагымда отурган биз студиянын коногу бул Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин мониторинг борборунун эксперти, мурдагы Гамсумо аттуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин төрагасынын орун басарына чейинки коомдук көпчүл милдеттерди аткарган жигит. Бүгүнкү күндө эксперт катары биздин көрсөтүүгө катышып отурат. Тогонбаев Эсен Алтыншев. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Урматтуу коноктор, убактыңыздарды бөлүп ушул тренингдин учурунан болсо дагы макулдук берип бизге келгениңиздер үчүн мен ыраазычылык билдирем, Асамидин ага. Эми мен сиздин сүйлөгөн сөзүңүздөн ошол жерден байкадым дагы, анан ошол чогулуштун төрагаларынан уруксат сурадым. Ушу ишти берсеңиздер, бизге сүйлөп берсин. Себеби бизге эмне маанилүү, Асамидин Марипович? Бизге ошол жеринде иш жүргүзүп аткан калктын, калайык калктын кайнап турган чордонундагы адамдардын пикири, борбордогу 10 кишинин айткан пикирине караганда тияктагы 1 кишинин айткан пикири маанилүүрөөк болуп атат. Бул Кыргыз жараны деген концепцияга сиз кандай кабылдыңыз? Анан бул Ноокат райондук ошол коомдук уюмду жетектеп атып турсуз, иш кандай болуп атат? Эл кабыл алып атабы ушул нерсени? Рахмат. Урматтуу кадырман Кыргыз Республикасынын жарандары, мына биз бүгүн республикадагы эң бир маанилүү азыркы заман талабына жооп бере турган, мындайча айтканда, маселелердин бир чоң өзөгү, мындай маанилүү маселени карадык. Бул Кыргыз жараны деген адам ар бир өзүн таануу жөнүндө да. Эми бул маселе өтө актуалдуу маселе. Бүгүнкү күндө эң чоң маселе ушул маселени чечүүдө. Мына биздин Ноокат районундагы, ушу Кыргызстанда чоң райондордун бири. Бул коомдук уюмду, этнос аралык мамилелерди биз түзгөнүбүзгө бир 10 жылдан ашык болуп калды. Ал коомдо бир топ ушул райондо, область, республикада Кадыр Баркы бар, ар түрдүү билимдеги, ар түрдүү кесиптеги жарандар, ар түрдүү жаш боюнча, ар түрдүү жаштагы биздин кадырман ушул жергиликтүү жарандар бар. Мындайча айтканда, ушул райондогу саясий экономикалык чоң өнүгүүнү түзүүгө, аларга шарт түзүүдө ушул этностор аралык мамилелердин таасири өтө чоң экени бул баарыбызга маалым да бүгүн. Себеби ал жердеги 20дан ашуун улуттар бирин-бири биздин Ноокатты аябай сыйлайт, урматтайт. Ал жерде мисалы кыргыздар көпчүлүк болсо, ал жерде өзбектер бар, тажиктер бар, уйгурлар бар, татарлар бар, химчилер бар, күрттөр бар, бирок баары бирин-бирин сыйлайт. Жергиликтүү улуттар. Жергиликтүү да.
Анан эми мындай даже өткөн мезгилде кайрылсак, баягы Каргашалуу бир топ окуялар болду. Ошол мезгилде дагы биздин оокатта мындай окуялар болгон жок да. Себеби алар бирин бири урматтап, себеби жеген оокаты, ичкен суу, бир тойго барган мамилелери, коомдук жерлерге балгандагылардын бири-бирин сыйлоосу, алардын биринин урматы, ушул менимче ушул баягы биздин стабилдүү районубуздун өнүгүүсүнө чоң салым кошуп келатат десек болот да. Эми бул бүгүнкү күндө урматтуу президентибиздин кыргыз жаран деп адамдардын өзүн өзү таануусу бул өтө чоң, мындайча айтканда, маанилүү концепция. Ушул деңгээлди биз бүгүнкү күндө ар бир кыргыз жаранына жеткирүү жөнүндө жакын аранын ичинде ушул маселени жеткирбесек, бул маселе өзүнүн кондициясына, өзүнүн деңгээлине жетпесе, бул маселе дагы эле калып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн муну сөзсүз жеткириш керек. Муну жеткирүүнүн жолу биринчиден бул эми көп методдор, баягы ыкмалар менен жетиши мүмкүн. Эми мына мен баягы жыйында айттым. Биринчи бул ушул бала бакчадан башталыш керек. Бала бакчада ушул мына бүгүнкү күндө бизде миңдеген бала бакчалар бар. Бала бакчалар келгенде ушул Кыргызстандын герби, Кыргызстандын туусу, Кыргызстандын гимни, Кыргызстандын ушул улуттук кийимдери, Кыргызстандын ушул өзүнүн саясий, экономикалык деңгээлде жетишкендиктери, кандай өнүктү, кандай келатат, кандай тоолору, суулары, дарыялары, кандай заводдор курулат, кандай курулуп атат, ушунун баарын ушу бала туулгандан, ушул бала бакчага келгенден кийин шуну биз карашыбыз керек. Экинчи, мектептин деңгээлинде дагы ушул Кыргызстан деген бул Кыргыз Республикасы деген бул эмне? Ошонун мисалы кандай көрүнүктүү адамдар болгон, мисалы тарыхта кыргыз жерин ушу коргоп, аларды өнүктүрүп, баарын бириктирип, жакшы ушул башка мамлекеттерден коргоп келген атактуу адамдарыбыз, батырларыбыз болгон, мисалы Манас атабыз, мисалы алар өзүнүн эле мамлекет ичинде эмес, мамлекеттин кошто мамлекеттер менен да тынч жашоодо аябай чоң мындай таасирдүү иштерди алып барган. Мисалы баягы көбө деле билет, баягы курама топтоп журт кылдым, кулалы топтоп куш кылдым дегендей, ошол улуу бабабыз Манас атабыз дагы ушул тажик, перс мамлекеттери менен жакшы жашаш үчүн тажиктин кызын алган. Кошун жашайлы, ынтымак жашайлы деп да. Эми мына ошон үчүн мына мектептерде дагы ушул Кыргызстан жөнүндө, кыргыз жери жөнүндө, кыргыздагы этностук группалар жөнүндө аларды кантип бириктирүү, алардын жакшы салттарын алуу, жакшы билим деңгээлге жетишүүнүн, жаңы ыкмалардын канткенде ушу мамлекетти өнүктүрүүнүн бүт жолдорун мектепте окутуш керек. Бул кээде каралбайт. Мисалы кээ бир орус мектептерде бар, англис мектептерде бар. Бул жерде баягы тилди, өзүнүн гана предметтерин жакшы окутат дагы. Бир багытта кетип калат. Бир багытта кыргыз жери, кыргыз өзүн кыргыз жараны деп таануу жөнүндө ал жерде менимче такыр окутулбайт да. Бул балдар көрүп атабыз, бир тараптуу болуп калат да. Ошон үчүн муну биз ушу мектепте дагы атайын мамлекеттик көзөмөл менен билим берүү тармагы бул да ушу маселени алдыга жылдырыш керек. Жогорку окуу жайында уже студенттер өзүнүн баягы билимий даражасы боюнча бир топ потенциалга жетишип калат. Ал жерде мындай өнүккөн мына комплекстүү иш-чара катары ушу Кыргызстандын этносторунун мамилесин кантип оңдоо керек. Алар баардыгы бирдей кыргыз жеринин жаранымын деген ушул чын дилден, чын руханий байлык катары кайнап чыккан, чыныгы кайнап чыккан деңгээлге жеткирүү үчүн ошол ар түрдүү иш-чараларды өнүктүрүш керек. Асанбек Маркович, мен ушул сөзүңүздөн кечирип коюңуз, мен бир сөз сурайын. Сиз баардан мурун бул адамдын жан дүйнөсүнө чукул эң бир жооптуу асыл кесипти тандап алгансыз. Сиз жогорку категорияда хирургсуз, врачсыз эмгек сиңирген республиканын туурабы? Сиз адамдардын психологиясын абдан жакшы билесиз. Оорунун көзүнөн тиктеп, Мамакеев айткандай, анын кандай акыбалда турганын аныктаган кишилерсиздер. Сиз 2-3 чакырылыштын депутатысыз, көп адамдар менен сүйлөштүңүз. Республиканын жерин 5 колуңуздай билесиз. Сиз азыр 3 башка коюп туруп айттыңыз эмне кылыш керек экенин. Бул бала бакча, бул орто мектептин деңгээли, андан кийин жогорку окуу жайлары деп атасыз.
Мен сизден сурайын деп атам. Сиз да интеллигенциянын мүчөсүсүз. Болгондо дагы жогорку категориядагы интеллигенциянын. Мынау биздин аткаруучулук бийликтин өкүлдөрү өзүңүз айтып аткан кыргыз жараны концепциясын аткарууда эмне иш жасап атат? Ушуну байкай аласызбы? Элдин арасында жүрөсүз. Эми мындай да, чын эле азыр эми ачык айкын айтыш керек. Бүгүнкү күндө бул маселе ошол бир топ жылдар мурда бир катуу козголду дагы. Баягы мен өзүм районумда этносаралык мамилелер боюнча Кыргызстан түштүгүндөгү бүт өкүлдөр чыгарып семинар өткөргөнмүн да. Ошол өзүм районумда. Сиздин демилге менен. Менин демилге менен жанагы плакаттарды, баягы учкул сөздөрдү, этносаралык мамилелер жөнүндө өткөргөнбүз. Ошол сүрөттөр ошол илинген бүгүнгө чейин бар да. Себеби күндө окусаң, ал кайра эле жүрөгүңдү козгоп, баягы күнүгө ушул кайталанып, ушул маселени чечиш керек экени жөнүндө айтып атат да. Эми бүгүнкү күндө албетте бул бир аз бар, бирок эми чын эле бул маселе кичине мындай четте калып кетип атат. Эми конечно ал жетекчилеринде жумушу көп алды, өтө көп. Түздөн түз пландуу иш катары столдун үстүнө коюп иштесе болот дейм. Болот. Эми ошону эми бул мына урмат президентибиздин жарлыгын мындан ары өнүктүрүү боюнча бүгүн мына семинар өттү. Мындан кийин биз жерлерди алып, мына бир чоң жыйындарда, чоң мындай коллега болобу, атайын бир жыйылган жыйындарды болгондон кийин буларды сөз биз ишке киргизебиз. Андан тышкары дагы атайын өзүбүз дагы ошол этностордун өкүлүн чакырып, ушул маселени дагы жакшы деңгээлде коебуз да. Анан дагы бир маселе менде четте кичине калып кетти. Ушул этностордун мамилелерди чыңдоодо кыргыз жараны деген бул касиеттүү улуу сөздү чечүүдө биздин диндин ролу дагы аябай чоң да. Мына өтө чоң. Эми ушул сөздү мен сизге өзүнчө суроо берейин. Азыр кичине сөзгө конок бериңиз. Эсен Алтынович, сиз ушул өзүңүздүн турмуштук жолуңузда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында ошо төраганын орун басары болуп иштөө менен көп нерселерге кабылдыңыз. Ошонун ичинде ушул кыргыз жараны концепциясы баштоочулардын бирисиз. Сиз ошол проектти долбоорду иштеп чыгууда активдүү катыштыңыз. Бүгүнкү күндө да мына эксперт катары көп иштерди аткарып жатасыздар. Мен сиздин баягы мындайча айтканда потенциалыңызды билем. Анан мына мен жөнөкөй эле мисалдан баштайм. Бүгүн Могрекил плазада өткөн тренинг ушул сыяктуу көп нерселер ушундай өтүп атат. Ушул кыргыз жаран концепциясын ишке ашыруунун максатына жеткирүүдө календарлык аткарылып жаткан иштердин кандай мындай алдыга жылуусу, пайдасы болду? Ушуларды айтыңызчы. Сиз түздөн түз катышып атасыздар ушул жерде. Себеби азыр менин конокторум абдан жакшы болду. Бул иши региондун өкүлү катары өзүнүкүн айтып атат. Ошол областтагы элди чогултуп алып, мынакей бир эле кишинин демилгеси менен мен бүгүнкү тренингден ашыгыраак нерсени өткөрүп койдум деп атат. Ал урагандар тура атасыздар деп атат да. Биз республикада жүрүп алып, баарыбыз кыйкырып өкүрүп атып, эптеп тиги плазага чогултуп, анан иш кылып атабыз. Сөз сизде. Рахмат, Дүйшөк байке. Кыргыз жараны концепциясы сиз айтып кеткендей 20-жыл бекиди. 21-жылдын ошо декабрь айында ошол министрлер кабинетинин тескемеси менен ошо иш-чаралар планы, ошо концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы бекиди. Мына ушул 22-жылдын жаз айынан тартып ошо концепцияны ишке ашыруу иштери башталды. Мен өзүм да ошого түздөн түз катышып, региондордун баардык областтардын баарын кыдырып келдик. Башынан баштап кетсек, ушул Маданият министрлигинин жакын өнөктөшү бар, бул Писнекс фонду деп коет. Писнекс фонду ушул Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясы менен биргеликте ошол башкаруу академиясынын мугалимдерин даярдап, ошолор менен биргеликте атайын модуль иштеп чыгышты. Ошол кыргыз жараны боюнча мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерине жеткирүү боюнчачы. Атайын модуль иштелип чыгып, ошол модулду ошол 7 областтын жогорку окуу жайларынын мугалимдерине биринчи ошолорго үйрөттү да. Үйрөтүп, ал мугалимдерди даярдап, ар бир областтан 3 мугалим даярдалды. Андан кийин ошол мугалимдер жеринде ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окута баштады. Азыркы учурда окуулар уланып жатат. Андан сырткары ошол өзүңүзгө маалым болгондой Маданият министрлиги өзүнүн жеке курамы менен ушул ОБСЕнин колдоосу менен дагы жерлерге чыгып ушундай окууларды өткөрүп жатат. Туура айтасыз, кыргыз жараны идеясын көпчүлүк баягы
кабыл алынгандан көпчүлүк адамдар жакшы түшүнө бербеди. Баягы сизге айтып кеткендей суроолор да берилип жатты. Эмне бардыгыбызды кыргыз кылып коесуңарбы дегендей да суроо болуп жатты. Ошону туура түшүндүрүү маселеси турду да ошол убактачы. Мен сизден эксперт катары бир суроо сурайынчы. Сиздер ошол жана 3 мугалимди окутту, алар дагы 30-ун окутту, 30-у 90-ун окутту деп эсептейли да. Ошонун жалпы жыйынтыгына бир мониторинг барбы? Мониторинг албеттүү түрдө болот. Мисал катары айтып кетейин, ушул министрлер кабинетинин тескемеси менен ушул концепцияны ишке ашырууну көзөмөлдөө боюнча атайын ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Ал ведомство аралык комиссиянын төрагасы катары министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп саналат. Маданият министрлиги ошол комиссиянын секретариаты болуп саналат. Ошол комиссия жылда 2-3 жолу отурумдарына отуруп, ошол концепцияны ишке ашырууда кандай көйгөйлөр бар, кандай маселелер жаралып атат, ошону талкуулап турат да. Ошол комиссиянын отурумдарына Маданият министрлиги секретариат катары атайын жумушчу топ түзүп, жерлерге чыгып, концепцияны аткарылышы боюнча мамлекеттик органдарды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды ишин таанышат. Таанышып көрөт. Кандай иштер жүргүзүлүп атат ошол боюнча. Ошол отчет талкууланат. Ошол жерден көрүп, алардын ишинде болуп аткан жакшы жактарындагы, жетишпеген жактарындагы ошол ведомстволор комиссияга коюп, мына ушундай маселелер жаралып атат. Азыр Кудайдын кулагы сүйөнсүң, Кыргызстан баш көтөрдү. Интеллигенция баш көтөрдү, Асамблея Барбич, өзүңүз билесиз. Анан биз улуттук идеология жөнүндө ойлончу, ыйман жөнүндө, нарк насил жөнүндө ойлончу мезгил келди дагы ушул замандын талабы менен, ушул президенттин атайын жарлыгы менен ушул кыргыз жаран деген концепция иштеп чыкпаса болбойт экен. Ошондон сырткары президент өзү биринчи эле ушул тактыга отурган күндөрдө адеп, ахлак, ыйман жөнүндөгү, улуттук нарк жөнүндөгү мынакей бир нече жарлыктар көрдү. Мунун баары эмне зарылдык келип чыгып атат деп ойлоносуң да. Бул ушул 30 жылдын ичинде биздин элибиз тарабынан кетип аткан бир бөксөлүктү толтуруу деген мааниде. Экинчи нерсе, жана биз Манас жөнүндө тренингде сөз болуп атпайбы? Мен ойлойт элем, Манасты окуган киши өлтүрбөйт. Манасты окуган киши мекенин сатпайт. Манасты окуган киши ошол мекени үчүн төштү тосуп алдыга чыгууга аракеттенет. Мына ушул нерсени дагы биз жанагы сиз айткандай мектептен баштап, бала бакчадан баштап, эгерде ала тоонун көрктөнүп турган жашынакай өрөөнүн шаркырап аккан суусун, башындагы ак карлуу көк музун, ылдый жагындагы жайкалып өсүп турган эгинин көрүп өскөн бала, бул жер биздин керемет жер экен дейт да. Ысык көлдүн чайпалганын көргөн, таңдын атканын көргөн, күндүн кысылып атканын көргөн, туурабы? Анан ушунун баарын жасап атканда, сиз айтып аткандай, эми биз баягы ала кушту атынан чакырбасак болбой атат, кемчиликтер жок эмес. Мен сизди жана атайлап токтоттум, улуу киши болсоңуз кечирип коюңуз. Мына Орекил, дин маселесине келгенде кандай болот? Эми бул дин кызматкерлери бул ушул концепцияга, мамлекеттин жүргүзүп аткан ишине, конституцияда динден ажыратылган биз светтик мамлекетпиз деп айтып атабыз, бирок булар дагы адамдардын бир ден соолугуна, ынтымагына, коомдун тынчтыгына жооп бериш керекпи? Эми урматтуу кадырман Кыргызстандын жарандары, мында өтө актуалдуу болгон бүгүнкү күндө ушул кыргыз жараны деп өзүн таануу боюнча бул эми баягы эң бир өзөгү маанилүү маселени карап атабыз. Эми ошондо мына азыр алып баруучу биздин ошо агайыбыз айткандай, биз азыр бир белгилүү коомдук стадияда турабыз. Формациянын бир өнүгүү этабына келдик да. Бир мезгилдер болгон, окуштун кереги жок, жөн эле жүрсө болот экен. Медицинанын кереги жок, больницаны курбай койсок болот экен. Автомобиль чыгаруунун кереги жок, жөн жүрсөк болот экен. Бирок эми баягы турмуш талабы азыр коом ушунчалык тез өнүгүп атат, эртең менен кечкинин айырмасы бар. Эртең менен жок бир технология, кеч карасаң баш технология жаңы келип атат да. Ошон үчүн бул өнүгүү формацияда бүгүн азыр ушул кыргыз жаран деп таануу бул өзгөчө дагы бир деңгээлге көтөрүлүш керек да. Өзүнчө бир баягы баа жеткиз, кандайдыр бир жаңы ыкмаларды тауып, жаңы ушул өнүгүүнүн ушул биргелешүү интеграцияларын табуу менен ушул кыргыз жараны деген ушу концепцияны өнүктүрүш керек. Эми бүгүндө диндин ролу дагы динди биз бул коомдогу бир эң негизги баягы элди, коомду башкаруучу бир уюм болуп эсептелет десек болот да. Эми баягы
эгерде таза дин болуп, аларды башкарган баягы имамдар, мамлекет, албетте аны динди эч кандай өзүнчө койбош керек. Ал биз светский мамлекет болгон менен динди бери бош кое берген болсок, ал кандайдыр мезгилде мамлекетти талкалап, ар түрдүү диверсиялык маселелер жасап коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн динди колго алып, аларга мамлекет атайын багыт берип, атайын ушундай коомдун өнүгүү процесстери, стадияларын, кандай саясат, кандай билим берүү, кайсы билимди берүү, өзү Куранда жазып койгон. Бул окуу жана окуу деп. Адам канчалык окуган сайын коомду башкаруу, адам өзүн өзү таануу, ошондой эле кыргыз жараны деп таануу бул белгилүү мааниге ие. Ушул мечиттердеги ар бир өткөрүп аткан имам бир күндө 5 жолу имам барып ушу намаз өткөрөт да башкарат. Ошондо туура саясат жүргүзүп, ушул этностор аралык мамилелерди жакшыртуу, бири-бирин сыйлоо, анын жакшы үрп-адаттарын алып, ушул аны кабыл алуу, анан ушу билимге умтулуу, илимге умтулуу, элди караңгылыктан чыгаруу. Сен элди караңгылыктан чыгарыш керек. Динде эч качан жазган эмес, сен окубай үйдө отура бер намаз окуп. Ал жерде жазган. Окуу жана окуу деп. Бирок анан кийин Владимир Ленин жана окуу деп кошуп койгон. Ошо динди биз туура колдонуш керек. Себеби биз көзөмөлдөбөй койсок, башка жактардан ар түрдүү секталар, ар түрдүү уюмдар келип туруп, ушул диверсион иштер жүргүзүп, мамлекетти жаман абалга келтирип, этностор аралык мамилелер бирине бирин кайрап, бирин ажыратып коюшу мүмкүн да. Ушул жана сиз айтып атпайсызбы, абдан жакшы баштап атасыздар. Имам күнүгө 5 убак намазга барып окутат. 5 жолу окутат. Эми ошонун ичинде мынакей жанагы Манаска эгерде кайрыла турган болсок, Манастын 40 чороосунун ичинде дагы башка улуттун өкүлдөрү болгон. Романдын ырчуулу баш болуп, туурабы? Роман деген роман. Роман да. Анан эми ошол кезде мекенди, элди, жерди сакташ үчүн, кыргыз мамлекеттүүлүгүн сакташ үчүн ошол кезде ошол башка улуттардын өкүлдөрү жүрүп 40 чороо түзүп, ядрону түзүп анан элди сактап атат. Ал эми бүгүнкү күндө жанагы сиз айтып аткан намазда башка улуттун өкүлдөрү исламды кабыл алып келип намаз окуп атпайбы? Эмне үчүн ошол жерде биздин өлкөнүн биримдиктүүлүгү жөнүндө ошол намаздын аягында сөз кылууга болбойт деген суроону айткым келет. Ошон үчүн мына алтын сөзүңүздү оозунан алдым. Мына ошол 5 намазда бул имамдын ролу өтө чоң. Себеби ал жерде бардыгы Алланын Кудайынын алдында өтө мындай терең, туура ой жүгүртүү гана калат да, өзүнүн оюн. Ошондо мезгилде ушул этностор мамилелерди, өзүнүн жерин, элин, кен байлыгын, бири-бирине болгон урматтоону, сыйны, баланы жакшы тарбиялоону, ушул бардык тармактарды өнүктүрүү жөнүндө, бирин-бири колдоо, бирин-бири алдыга сүйрөө жөнүндө сөздөрдү айткан болсо, ал имамдын сөзү ал ата-эне атасы барды баласына айтат, ал небересине айтат. Ошон үчүн биз динди өтө туура колдонуш керек да. Мына өткөндө бир имам ушул жөнүндө аябай жакшы айтты да. Ошон үчүн ушуну бир мамлекеттик деңгээлде колго алган болсок, бул да ошол этностор мамилелерди кыргыз жараны деп таанууга чоң салым кошот да бул. Исен Алтынович, мынакей агайыбыз азыр бир тармакты айтып кетти да, диндин алдында турган милдеттер жөнүндө. Дин менен кандай иш алып барсак болот мамлекеттик деңгээлде депчи. Мен сизден сурайын деп аткам, мына Орекил жана дагы сурадым, мен кайпыттап жана тренингде дагы мен айттым. Эл агартуу тармагы кыргыз жараны боюнча ойгондугу толук. Ушулар толук ишке кириштиби? Сиздин эксперт катары пикириңиз кандай? Эми Дүйшөкбек азыркы учурда мына мен жогоруда айтып кеткендей кыргыз жараны концепциясын жайылтуу процесси жүрүп жатат. Министрлер кабинетинин тескемеси менен иш-чаралар планы бекитилген. Ошол иш-чаралар планында атайын көрсөтүлгөн жооптуу аткаруучулар, кайсы министрлик жоопту аткарыш, кайсы убакта аткарыш керек, канча бюджет менен аткарыш керек баардыгы көрсөтүлгөн да. Билим берүү министрлигине өзүнө тиешелүү ушу кыргыз жараны концепциясын ишке ашырууда тиешелүү маселелер каралган. Каралып, ага министрлик жоопту аткаруучу катары иштеп жатат. Сиздер жыйынтыгын көрүп атасыздарбы? Азыркы учурда Маданият министрлиги ушу жылдын жыйынтыгы менен маалымат алып, отчет жасайт, анализ жасайбыз. Ошол анализдин негизинде кандай жетишкендиктер болгондугу боюнча маалымат пайда болот. Асаби Маркович, мына бүгүнкү тренингде атарытып алыстан келдиңиз, мына сакалдуу башыңыз менен, туурабы? Бир пайда болдубу? Мына мен азыр менин алдымдагы маалымат боюнча 18 райондон консультативдик кеңештин төрагарлары келиптир, 5 шаардан келиптир. Эми бул жерде программаны карасак аябай кенен экен, практикалык жактан түшүндүрүүнү берилди, презентация болду.
тайпаларга бөлүнүп иштедиңиздер, ар кандай тренинг оюндар болуптур, тесттерди толтуруптур. Эң негизгиси пикирлешүүдө. Ошо бириңиздер менен бириңиздер пикир алышкандай эмне болуп чыгып атат? Акыбал кандай? Чында келгенде келип эле карап туруп кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануу дегенде эле мен даярданбай туруп эле башыма бүт схема түзүлдү да. Бул маселе бүгүндө маселенин ичинде эң баягы маанилүү өзөктүү маселе экенин сразу мен өзүм көрдүм дагы. Буга өзгөчө мамлекеттик деңгээлде, райондук областтык деңгээлде өзгөчө маани берип, муну Кудай берсе үзгүлтүксүз беле токтоп койбостон, үзгүлтүксүз муну улантып туруш керек экен. Бир эле айтып коюп токтоткондо болбойт да бул. Күн түн 24 саат ушул иш алып барыш керек экен да. Ошол үчүн бул маселе өтө туранан мен мына көп мамлекеттерди кыдырып Турцияга барсам, ал жерде Турциянын жараны деген сөздү ошол жерде угуп, мындан 10 жыл мурун эмне үчүн бизде Кыргызстанда ушуну жасабаш керек деген менин оюмда чоң идея мына бүгүн кайра келип, мен өзүм сыймыктанып, бул концепцияны бардык катмарга жеткирип, мисалы автобуста кетип атса да, самолетто кетип атса дагы, ушул мекенди сүйүү, Кыргызстанды сүйүү. Мен кыргыз жараны деген жаранды өзүмө тааныдым мен деген деңгээлге жеткиш керек экен да. Кыргыз жараны боюнча жалпы элиңизге камера маңдайыңызда туруп кайрылуу жасап койгуз. Урматтуу кадырман калп, мына азыр Кудайга шүгүрдөш керек. Мына мамлекетибиз өнүгүп өсүп, кыйын күндөрдөн өттү, кыйын күндөрдөн. Ошон үчүн бизге байлыкты берген, сууду берген, тоону берген, токойду берген, электр энергиясын берген, баарын берген. Бүгүндө биз мына урматтуу президентибиздин кыргыз жараны деп ар бир жарандардын өзүнүн таануусу аркылуу биз бүгүндө бири-бирибизди урматтап, бири-бирибизди сыйлап, жакшы нерселерди үйрөтүп, бири-бирибизди алдыга сүйрөп, жаман нерселерди, конечно, аны ачык айтыш керек, бирок ошолорду кичине мындай этият кылып, жакшы нерсени даңазалап, жетишкендиктерди элге айтып, жакшыны айтыш керек. Ал жаман жакшыны айтпай койсо болбой калат. Жакшы нерсени айтыш керек. Мынандай бийиктикке чыкты, мынанча иш орун тапты, мындай жаңы механизмди ойлоп тапты, мына медиктерде мындай жаңы операциялык ыкмаларын, жаңы аппараттар келди, окутуунун жаңы методикаларын тапты. Мына ушундай болсо балдар ушунчалык жакшы окуйт экен, бешик окуйт экен. Аларды кызыктыруунун ушул жолдорун тапкан болсок, өтө сонун болмок да. Кыргыз жараны концепциясы бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө эң негизги чоң салымды кошо турган эң негизги стратегиялык документтердин бири болуп саналат да. Кыргыз жаранын идеясын тегерегенде республикабыздын жарандардын башын бириктирүү менен биз алдыга мамлекетибизге жол коюп, мамлекетибиздин бүтүндүүлүгүн келечекте сакталып калышына шарттарды түзүп жатабыз. Чоң рахмат сизге. Патриоттуулугуңуздар үчүн, жакшы ооз сөзүңүздөр үчүн, элге кайрылууңуздар үчүн рахмат. Аман-эсен болуңуздар, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, кезектеги циклдик көрсөтүү болгон Кыргыз жараны көрсөтүүсүнүн катышуучулары белгилүү коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2-3 чакырылышынын депутаты, бүгүнкү күндөгү Кыргыз жараны боюнча Ноокат райондук этностук мамилелер коомдук уюмунун төрагасы Марипов Асамидин Марипович, ошондой эле эксперт Тогонбаев Эсен Алтымышевичтер катышты. Көрсөтүү ушуну менен соңуна чыкты. Саламаттуу болуңуздар. Биз бул багыттагы көрсөтүүнү дагы улантабыз.